Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кыргыз тили сабагынан кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн ээси. Ал эми сабагыбыздын максаты окуучулар сүйлөмдө ээ болгон зататоо сөздөр боюнча маалымат алышат, мисалдарды келтиришет, теманын үстүнөн чыгармачылык менен иштешет. Балдар, бүгүнкү числону жазабыз. Таза, сулуу кылып. Эми сүйлөмдүн ээси деп эмнени айтат экенбиз? Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисал келтирип көрөлү балдар. Ар бир адам өз мекенин сүйөт. Суроо беребиз. Ким? Адам. Ким өз мекенин сүйөт? Адам өз мекенин сүйөт. Эми кийинки сүрөткө көңүл бөлсөк балдар, сүрөттө куруучуну көрүп турабыз, сүйлөм түзөбүз. Куруучу кыш кынап жатат. Суроо беребиз балдар. Ким кыш кынап жатат? Куруучу кыш кынап жатат. Ал эми экинчи сүрөттө күндү көрүп турабыз. Сүйлөм түзөбүз балдар. Күн тийип турат. Эмне тийип турат? Күн тийип турат. Демек балдар, ким жана кимдер деген суроо бул адамдарга гана берилет экен. Ал эми эмне жана эмнелер деген суроо жаныбарларга, айбанаттарга, буюмдарга жана башка нерселердин баардыгына берилет экен. Китебибиздин кийинки 287 көнүгүүсүнө көңүл бөлөбүз. Текст окугула, мазмунун айтып бергиле дейт. Мен окуп берем, калганыбыз тынч отургабыз. Мекенди сүйүү. Илгери жер үчүн өз ара талаш тартыш согуш болуп, бирин бири басып алып турган учур эле. Күчтүү армиясы менен башка элге чабуул коюуга даярданган кол башчы жоокерлерине тил кармап келүүгө буйрук берет. Жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Андан жол көргөзүп берүүнү талап кылышат. Койчу жол көргөзүүдөн баш тартат. Жоокерлер аны алтын беребиз деп алдап да, коркутуп да көрүшөт. Бирок койчу мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм. Мекенимди, туулган жеримди, өз элимди сатпайм деп бекем турат. Балдар, бул текстти түшүндүк деп ойлойм. Кимдер жөнүндө сөз болду, эмне жөнүндө сөз болду, маанисин айтып бергенге даярданабыз. Ал эми астындагы жаңы сөздүктөрдү дептерлерибизге көчүрүп жазып алабыз. Тил кармап келүү, маалымат берүүчү адамды кармап келүү деген сөз. Ал эми кол башчы армия башчысын айтат экенбиз. Демек, таза, сулуу, кунт коюп, булгабай жазып алабыз дагы текстти айтып бергенге даярданабыз. Эми балдар, чарчадык окшойт, бир аз 100 минутка жасап эс алып алабыз дагы, андан кийин кийинки көнүгүүлөрдү өз алдынча аткарабыз. 288 көнүгүүнү, 289, 290 жана 291 көнүгүүлөрдү өз алдыбызча аткарабыз. Үйгө тапшырма алабыз балдар. 292 көнүгүүнү үйгө тапшырмага алабыз. Мекен, туулган жер жөнүндө ырлардан жаттап келип, көркөм айтып бергиле дейт. Сабагыбыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ушуну менен саламатта калгыла балдар.